Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен 5-класстын кыргыз тили сабагы. Бүгүн көтө турган темабыз этиш, жөнөкөй жана татаал этиш. Сабактын максаты этиш, жөнөкөй жана татаал этиш жөнүндө маалымат аласыңар. Этиштин белгилери жана сүйлөмдө аткарган кызматын таанып билебиз. Өз алдынча көнүгүүлөр менен машыгабыз. Этиш заттын кыймыл-аракетин, ал абалын билдирип, эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолорго жооп берет. Лексикалык белгиси заттын кыймыл-аракетин, ал абалын билдирет. Морфологиялык белгиси жак жана чак боюнча өзгөрөт. Синтаксистик кызматы сүйлөмдө баяндоочтук, бышыктоочтук кызматты аткарат. Менен жак жана сан боюнча ээлтишет. Мисалы, сүйлөм ичинде мен деген сөз болуп, биринчи жактын жекелик санында турат. Демек, мен окуймун, мен окудум. Демек, мен жалгыз жана биринчи жакка таандык болот. Жөнөкөй жана татаал этиштер. Жөнөкөй этиш бир гана сөздөн турат. Ал эми татаал этиш 2 же андан ашык сөздөрдөн турат. Татаал этиштер өзүнчө жазылат. Мисалы, бара жатат, келе жатат. Бара жатат деген учурда кээде баратат, келе жатат деген учурда кээде келатат деген сөздөр колдонулат. Жазуу түрүндө дагы бул этиштин 2 түрү тең колдонулат. Эми балдар 442 көнүгүү. Берилген этиш сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө. Ырдады. Мисалы, Гүлмира сахнада эң сонун ырдады. Мында биздин берилген сөзүбүз ырдады. Ал үчүнчү жактын жекелик түрүнө таандык болду. Мына ушундай кылып калган сөздөргө дагы сүйлөм түзөбүз балдар. 443 көнүгүү. Көчүрүп жазып, кыймыл-аракетти билдирген этиш сөздөрдүн астын кош сызык менен сызгыла. Себеби сүйлөмдө этиш сөздөр баяндоочтук милдетти аткарган учурда кош сызык менен сызылат. Андан кийин 445 көнүгүү. Мында кыймыл-аракетти билдирген төмөнкү сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө. Сүйлөп жатат. Мугалим баарыбызга пайдалуу кеңештерди сүйлөп жатат. Мында сүйлөп жатат деген 2 сөздөн түзүлгөн татаал этиш болду. Жазында бак-дарактар гүлдөйт. Мында гүлдөйт деген сөзүбүз жекелик түрдө болду. Төрт көнүгүү. Көчүрүп жазып, этиш сөздөрдүн астын сызгыла. Аларды оңго мүчөгө ажыраткыла. Тапшырма. 446 көнүгүү. Мында өзүңөр ойлонуп, татаал этиштерде катышкан 3 сүйлөм түзгүлө. Алардын сүйлөмдө аткарган милдети кайсы? Бүгүнкү сабак силерге жактыбы балдар? Кийинки сабакта көрүшкөнчө, саламатта калгыла.